Так, саламатсыздар урматтуу мекендештер. Саламатсыздарбы? Бизди YouTube'тан көрүп турган биздин подписчиктер. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин эфирдин катышуучулары жана биздин каналдын активдүү катышуучулары. Урматтуу мекендештер, баарыңыздар билсеңиздер керек, 2025-жылдын 1-январынан баштап Россия Федерациясында жаңы мыйзам кабыл алынды. Ал мыйзамга ылайык иностранецтер, чет элдик жарандар Россияга иштөө максатында келген же кандай бир туристтик максатта келсе дагы бардык иностранный граждандар сөзсүз түрдө биометрика аркылуу сим карта сатып алышы керек. Эгер биометрик данныйлар жок болсо, ал чет элдик жаранга сим карта, мобильный связь колдонуу айтканда мүмкүн эмес болуп калат. Ошону утурлай бардык биздин кыргызстандык мекендештерге айтып кетели. Атайын бүгүн ушул видеону тартып атам. Ошол мыйзам тууралуу жана анын талаптары тууралуу жана ошол мыйзамга ылайык кантип биометрика тапшыруу тууралуу бүгүн эфирдин башында кеңири айтып берейин деп турам. Эфирди айтып бүткөндөн кийин сиздер менен суроо жооп кадимкидей эле уланмакчы, кадимкидей күндөгүдөй форматта. Бүгүн атайын эртерээк кылдым, себеби түштөн кийин кечинде бир аз иштерим бар эле. Ошол мыйзам боюнча, урматтуу мекендештер, бул мыйзамдын логикасы, талабы эмнеде? Эмне үчүн мындай талап коюлуп атат жана эмне кандай максатта кылып атышат? Бизди жакшы көргөндөн кылып атабы же жаман көргөндөн кылып атабы деген суроо баарыбызда пайда болушу мүмкүн. Бул мыйзамдын максаты бизди мигранттардын арасында Россияда мошенниктер аябай көбөйүп кетти. Телефонный мошенниктер жана ар кандай банктарды, карталарды алып, аны ачып, уурдаган, кыскасы коркутуулар, криминалда ушул телефонный, мобильный связьдан болуп атат. Мына ошолорду контроль кылуу жана жокко чыгаруу. Жана кылмышка шектүү адамдарды, Россияда мигранттарды МВД оңой табуу үчүн дагы ушул ыкманы колдоно алышат. Мындайча айтканда, бизди бардык жактан булар контроль кылып тургусу келип атат. Так, основные требования закона. Мыйзамдын негизги талаптары ошол сим картаны только ошол биометрик аркылуу берүү. Андан кийин эски сим картаны оформить эткен болсоңуздар ушул убакка чейин, ал сим карталарды сиздер колдоно бересиздер. Бирок сөзсүз түрдө 1-июлга чейин мыйзам күчүнө кирген, бирок 1-июлга чейин убакыт берилди. Ошол 1-январга чейин активация кылган болсоңуздар сим картаңыздарды, сиздер 1-июлга чейин ошону биометрикадан өтүп, госуслугу ачып обязательно болот мекендештер. Анан салон связьга барасыздар, сим картаңыздарды переоформление кыласыздар. Сөзсүз түрдө. Эскерте кетсем, урматтуу мекендештер, мен 2 видео чыгарганмын. Билесиздер, азыр мына Telegram каналыбызда турган акыркы статус, акыркы постто жазылып турат, ошо ссылкалар ошол видеолорго. Кимде ким ача элек болсо, госуслугу даяр болбосо, госуслугу ачыңыздар биринчи очередь. Андан кийин Сбербанкка барсаңыздар болот, МФЦК да барсаңыздар болот экен. Мына ошол мекемелерде сиздер өзүңүздөрдүн фотографирование, бармак из албаса керек. Фотографирование алат экен, анан голос алат экен да. Ошол эки нерсени тапшырып келсеңер болот. Жана ошондон кийин сим картаңыздарды колдоно бересиздер. То есть переоформление кылгандан кийин. Урматтуу мекендештер, баса белгилеп айтып кетейин. Мына бул Сбербанкта процедура, бул биометрика тапшыруу акысыз өнөкөй. Анан булар Сбербанктын сотрудниктери аябай аша чабып киргенде эле
жанагынды тапшырган биометрияга келдим дегенде эле 3000 рубль болот экен деп булар өздөрүнүн страховкаларын сатып алат. Страховка керек эмес болсо албайм деп отказ бериңиздер. Ошол дагы кайсыл жагдайлар айта кетчү биометрика боюнча. Кайерде өтүп экенин айттым. Кайсы документтер керек болот? Паспорт керек болот, миграционный карта, СНИЛС, учетный запись госуслуг керек болот, жана регистрация. Ошол, урматтуу мекендештер. Кийин эгер биометрика тапшырбагандан отказ кылсаңар эмне болот? Ошону айтып кетейин. Эгер биометрика тапшыруудан отказ кылсаңыздар, урматтуу мекендештер, штраф салышы мүмкүн сиздерге. Сим карта алуу мүмкүнчүлүгү сиздер үчүн жокко чыгарат. Мобильный связь колдоно албайсыздар. Мына ушул кимдер бул категорияга кирбейт? Кимдер биометрика тапшырбай койсо болот? Ошону айтып кетейин. Бул Белоруссиянын граждандарына бул талап азырынча жок деп атат, азырынча коюлбап деп. Ошондой эле 6 жашка чыга элек биометрика тапшыра элек биздин жаш балдар. 6 жаштан өйдө биз Сахарага барып биометрия тапшырабыз. Сбербанктан ошондой тапшырса болот экен дегендей жазышыптыр, бирок мен аны кандай өтөт билбейм. Бирок 6 жашка чейинки жаш балдар тапшырбай койсо болот. Эми алар сим карта колдонбой атат. Мүмкүн сиз 2 сим карта аласыз, андан кийин ошол бирөөсүн балаңызга берсеңиз болот. Анан ошондой эле элчиликтин дипправительстволордун адамдары дагы, диппредставительствонун адамдары дагы ошол биометрика тапшыруу эч кандай десем обязательно эмес да, тапшыра койсо болот. Ошондой эле сим карталардын саны дагы бир адамга 10 эле сим карта оформление болот. Калганы 10дан ашык сим карталар блокировка болот сиздерге. Андай оформление кылуу мүмкүнчүлүгү жок. Максимум 10 сим карта, урматтуу мекендештер. Ошол бардыгыңыздарга айтып кетейин дейм, ушул баса бергиле урматтуу мекендештер. Шашылыңыздар, госуслугу ачыңыздар. Госуслугуну бир эле бул биометрия үчүн эмес, бул госуслуга аябай керек нерсе да. Көптөгөн ишиңер жеңилдейт муну. Үйдө олтуруп поликлиникага прикрепление болсо болот. Үйдө олтуруп бир жериңер ооруп калса, доктурду үйгө чакырсаңар болот. Запись болсоңуз болот поликлиникага. Бала чакаңарды садикке, школага запись кылсаңар болот. Мунун баары ушул госуслугунун ичинде, урматтуу мекендештер. Ошондуктан мындан ары бизге талаптар өтө күчөйт. 10 сентябрга чейин жылдырып койду. Бул жакшы жаңылык, урматтуу мекендештер. Жанагы реестрдин мыйзамдын күчүнө киришин. 10 сентябрга чейин реестрдин мыйзамдын күчүнө кирбейт. Биз легалдашып алсак болот, урматтуу мекендештер. Ошондуктан баардыгыңыздарга мен мындай чакырып кетет элем. Ушуну мындай серьезно карап койсок, урматтуу мекендештер. Анан эртең 1-июль болгондо Сбербанктын эшиктери баардыгы толуп өчүрөт, ызычуу, паника болбосун. Булар сразу милиция чакырат, милиция эмне кылат, баарыбызды билебиз, депортация кылат. Ошондуктан заранее аракет кылабыз күндөн баштап. Дагы эмнени айтып кетейин дедим, урматтуу мекендештер, унутуп атам, азыр бир нерсе айтайын деп аттым эле. Жакшы. Кечегиде ошол силер жазыңыздар комментарийге, ушинтип заставить этип акча төлөтүп алды, 3000 алды, эмнеге платный, эмнеге бесплатный депчи. Сбербанктын сотрудниктери боюнча мен чалдым. Поддержкасына 900 билесиздер, чалып алар менен сүйлөштүм. Жалобаны таштадым. Обратная связь болот деди эле, бир күндөн кийин обратная связь болду. Эмне деп айттым? Айттым, ушундай дедим. Жакшы тил билбеген биздин мекендештер силердин продукт, банковский продукттарды колдонобуз деп барса, мына ушинтип сиздер орой мамиле кылып атыптар, вымогательство кылып атыпсыңар деп калтырдым эле. Обобщенном порядке да. Мен башынан эле бирөөнү наказание кылуу деген мен немем жок эле, максатым. Мага эртеси чалышты. Ким кайсыл сотрудник кылды, ошол адрести мага берип коюңуздар. Биз ошол адамга служебный расследование кылабыз деди. Азыр кечир.
Сиз эгер айтсаңыз деди, кайсыл адрестеги Сбербанктын отделиндеги сотрудник, ким деген сотрудниктин бейжиктерин жазылууга же жанагы талондун номерин айтсаңыздар болот деп атат. Ошол аркылуу ошол адам тууралуу маалымат берсеңиздер, биз служебный расследование кылабыз деди. Кызматтык издөө жүргүзүп, ошол сотрудникке карата мындай чара колдонобуз деди да. Ошол анан мен башынан эле бирөөнү наказание кылыш менин максатым жок эле. Эмесе сиздер менен азыр комментарийлерди окуп туруп, ичкеңерге чыгып, ким кайда адресин алып берип койсом болмок, ошол сотрудникти көрөзө турган көрөзмөк да буларчы. Мен андай кылгым келбеди, мен айттым. Эгер дагы түшсө дедим, анда мен ушинтип жалоба таштайм. Адрестер менен точно азыр мен башынан эле максат башка болгондуктан жана маалымат алуу болгондуктан мен ал нерсени кылбайм деп айттым. Ошентип Сбербанк менен диалогубуз мирно жыйынтыкталды. Дагы эмнени айтайын деп атам. Айттым, ошол эки видео бар, ошол видеону көрөсүздөр. Госуслугун ачасыздар. Эми оңой да. Госуслуг ачкандан кийин самозанятый болом деген вопрос да өзүнөн эле чечилип калат экен иште. Монологду качтайсыздар, ошо монологко эле госуслуг аркылуу кирсеңиздер, силерге самозанятый да ачылып калат. Ошондой оңой иштериңер оңой тезден жүрөт да. YouTube'дан көрүп турган биздин мекендештерге айтып кетейин. Описаниеда ссылка турат. Биздин Telegram каналга кирсеңиздер, акыркы эки видео, ошол акыркы эки видео, мына ошол госуслуги анан почта ачуу боюнча видео. Ошол видеону сураныч көрүп чыгыңыздар жана өзүңүздөргө госуслуги ачыңыздар. Ошол мен бүгүн ошо биометрия боюнча айта турган сөзүм ушул госуслуги боюнча ошо. Эми суроого эле суроо жок. Айгүл биринчи сураптыр. Телефон. Айгүл, угуп атам сизди. Мен суроом ар кандай боло береби? Темага караштуу же кандай? Боло берет ар кандай. Биринчи суроомчу мындай. Кечегиде биз пересекание границы кылып, 3 бала менен регистрацияга койдук эле. 2 баланыкка меники келди дагы, кичинекей балам реестрде деп келди. Бирок мен МВДнын сайтынан текшергенмин. Пересеканияга чейин дагы текшерип турдум да, что неме болуп калган. Себеби ого чейин балдар без регистрация эле жүргөн, биз регистрациябыз менен жүргөнбүз. Анан десем жок болуп аткан. Бирок кече дагы ошентип ответ келгенден кийин дагы текшерсем, МВДнын сайтында жок экен. Эми кандай кылып? Бирок биз дагы тапшырып көрдүк. Кайраданчы аларда азыр неме болуп атпайбы? Сбой система глюк болупчу. Ошого анан дагы күтүп атабыз, бирок если вдруг неме кылбаса, кандай кылсак болот? Баланы регистрацияга коюш үчүн. Ошол МВДга барасыздар, сурайсыздар ушул боюнча маалымат МВДнын сотрудниктеринен. Башка жол жокпу? Хорошо. Онда экинчи суроо, кечегиде мен кечеги күнү регистрацияны сразу алдым дагы, немеге барып биометрика өттүм банктан. Анан өтсөм 2-3 сааттан кийин госуслугиңиз, ого чейин өзүм скачать этип настройка кылып койгон элем. Госуслугиңиз подтвержденный болот дедиле, статус дагы эле боло элек да, бирок анан мен эртең менен жанагы номерди подтверждение кылып коеюн деп Билайнга кирсем, өзү ошондой кылыш керек беле, Билайнга кирип подтверждение кылдырып коюш керекпи? Кирсем неме дейт да, сотрудницасы ошол жерде мынтет, паспортуңузду деп паспортто берсем, текшерип көрүп, анан госуслугиден подтверждение кылыш үчүн 300 рубль дейт да. Анан ким эгер кааласаңыз өзүңүз самостоятельно кылсаңыз болот, эгер биз кылып берсек 300 рубль деди. Анан мен ойлонуп, булар эмнеге 300 рубль алыш керек эле дедим да, хорошо, онда самостоятельно кылам деп келип колл-центрина чалсам эч кандай 300 рубль неме жок экен. Алар өздөрүнүн эле шабашкасы окшойт деп калдым. Анан ошону эми ошол госуслуги подтверждение болбой атат да, мен кечээ азыр дагы эле текшерип атам. Эми буну госуслугиге барыш керек да ошондо, же күтүш керекпи?
Сиз өзү биринчи барганда сиз туура эмес кылдыңыз да. Сбербанкка барардан мурун сиз госуслугиңизди подтверждение кылып алышыңыз керек да. Сиз без подтверждения аккаунт барыпсыз, сизди принимать вообще этпеш керек алар. Биометрияга тапшырганчы Сбербанк. Потому что сизде госуслуги жок да. Аны кайка приватка кылабыз да, ал сизди издеп атат ал. Сбербанктын эмесичи, единый биометрический центрчи. Ошон үчүн сиз биринчи госуслугиңиз эмне кандай эле сизди ким айтты? Госуслугини онлайн көчүрдүм дагы, өзүм подтверждение кылып көрөйүн деп. Ал жерде эки неме вариант бар экен. Через онлайн банк же анан через госуслугинин өзүнө барып деген. А мен неме онлайн банк кылсам доступ жок экен эле, анан Сбербанкка барганмын да. Эки жолу бар экен дегенден Сбербанкка барсам өздөрү кылып берет окшойт десем, ал жерде сотрудник дагы айтты да. 2 сааттан кийин все сиздики неме болот деп. Түшүнбөпсүңөр силер, Сбербанк сизди кылбайт эч качан. Онда мен госуслугиге эле барышым керек экен да. Биометрикам бүттү. Госуслугинин өзүнө эле барып туруп, андан подтверждение алышым керек экен да онда. Аяка да барбай эле койгонсуз. Сиз пенсионный фондко барыңыз. Пенсионный фондко СНИЛС баардык документиңизди көтөрүп алып барасыз. Ошол подтверждение кылганы келди госуслугине деп эле айтсаңыз, бат эле кылып берет. Сиз азыр МФЦга барасыз, очередь көп. Кудай билет, кандай сотрудникке туш келесиз. Ал жерде кылса болот, бирок ал жердегилер так биле бербейт мунчу. Муну так акча аткарган только ошол пенсионный фонд. Ошон үчүн пенсионный фондко барыңыз, биринчи подтвержденный деген статусту алыңыз, галочка пайда болот. Анан кайра Сбербанкка барып, кайра тапшырасыз. Болду. Башка да. Алар анан системасына киргизип алды го менин көзүмчө бүт данныйларды. Шундай да алар сизде алар кандай десем, эми сотрудниктер аркылуу да Сбербанктачы. Мен барганда менден мындай сурады сразу элечи. Сизден барбы жокпу аккаунт подтвержденныйбы деди госуслугда. Подтвержденный десем анан өткөрдү. Кээбекилер эми аны билбейт да, ал ойлоду да. Сиз госуслугун бар дедиңиз, приложение бар деди. Жок, мен аны айттым. Меники бар. Я вот скачивала, но еще не подтвержден деп айттым баягынычы. Десем, түшүнбөйт алар. Эми любой эле ближайший пенсионный фондко барып туруп подтверждение кылдырып коюшум керек экен да. Анан кайра барыңыз Сбербанкка. Кайра барып Сбербанктан өтүп, жанагы негизде алып коюңуз подтверждение деп кайра переоформление кылып коюңуз. Бир айга барып бекер экен го, каякта ушуйду сурап атасыз. Мен азыр поддержкага чалам деп. Жок, поддержкадагылар айтты, биз как жалоба катары кабыл алып, аларга чара колдонобуз деди. Эми буну эмнеге айтып атам? Эми ушундай ситуация болуп калган адамдар болсо 300 рубль төлөп отурбасын деген үчүн эле айтып атам да. Ооба, сиз эми баштан кылыңыз, кайра Сбербанкка барыңыз подтверждение болгондон кийин. Түшүндүңүз, Түшүндүм, рахмат. Так, Азиз, сүйлөңүз, андан кийин Айка. Салам алейкум. Да, Азиз. Бул эмелерди өткөрдүк да, регистрация кылдык да, биометрикадан өттүк. Анан, допустим, Кыргызстанга кетип калсак, допустим, 1 ай, 2 ай жүрүп кайра келсек, мен сим картамды регистрация кылып аткан ошондагы бала айтты да, силер Кыргызстанга границага чыгып барып кайра келгенден кийин кайра келип асыңар деп атат да. Ошондой кылабыз. Мен ушул жагына түшүнгөн жокмун да. Не кыласыңар деп, кайра регистрация кайра регистрация кыласыңар дейт да. Типа, силер границадан чыгып кеткенден кийин эмеңер базадан чыгып кетет дейт да. Андай болбош керек, себеби мындай да. Сиздин паспортуңузга бул оформлен да. Анан булар ойлоп атасызбы, погран менен базасы менен булар баары бир кылып ошондо чөткө иштеп кетет дейсизби? Ага көп бар. Анда кылбайт буларчы али бери. Ошондуктан сиз мен ойлойм булар дагы эми баштады, эртең дагы муну реестр окшоп бузуучу болот дагы сурооңузду артышы мүмкүн. Ошол нерселер кайталанат деп турам, потому что инфраструктура даяр эмес булачы. Россияда эми эле ошол нерселер активно кыла баштады. Өтө катуу киргизип баштады. Чет мамлекеттерде бул илгертен эле бар, болуп калышкан. Алар ошол кафе түзгөнгө илгертен. Ошол сиз эми мындай да кыжарат боло ойлойбуз.
Булар азыр эч ким так билбейт эмне болчу. Барып келиңиз, эгер паспортту даныңыз өзгөргөн эле болсо, анда алмаштырат да. Ансыз сиз кайра офиске салонго баруу милдеттүү эмес. Азиз. Мен Билайн сим картамды ошо паспорт алмаштыргам да. Анан эмеде переоформление кыл деди да. Бул паспортуңачы. Анан Билайн оформление кылып берди. МТС оформление кылып бербей койду. Ал телефонуң эмес, номериң күйүп кетет. Биз оформление кылып бере албайбыз деп атпайбы. Анан туруп эски паспортуң барбы деди. Бар деп берип, перевод паспортуна ошо берсем, жок, болбойт экен деп койду да. Ал ошолордо турган салондар кандай десем, жакшы түшүнбөгөн адамдарды коюп коет, алар ошентип берет. Негизи болот, аны кыла албайт да кээ бирөчү. Ошо эмнеге Билайндыкы болду дагы, МТСке болбой калды, мен түшүнбөй калдым ошого. Болот. Сиз ошо МТСке кайра башка салонго барсаңыз кылып берет сизге жаат болгонсо. Бир түш келип калыпсыз башка сотрудники. Ошол түш келип калган окшойм. Анда дагы бир барып көрүшүм керек экен анда. Ооба. Айка, бериңиз, андан кийин бокса Баану, кийин Раиля. Кандайсыз Куатбек байке? Сонун. Мен эме деп сурайын дегем да, могу 19-унда кирде чыкты кылып келдим эле да менчи. Анан кайра ойлонуп атканым, срочный болуп Кыргызстанга кетиш керек болуп атат, могу 28-29-дарындачы. Анан если ошого чейин, ошол күнү кете турган болсом, регистрация эме жасатпай эле койсом болобу, же азыр аэропортто текшерүү башталыптыр дейт го, же документтерди сурайбы? 19-апрелде чыгып келдиңизби? Эч нерсе болбойт. Сиз 30 күн без регистрация жүргөн акыңыз бар, 30 күн. Эме, ишөө реестрда да болчумун да, мен эчтеке проблема жарата албайбы? Каякта болчум? Реестрга түшүптүм да. Реестрге түшүп калсаңыз, кайра киргениңизде эми 10 сентябрга чейин мен ойлойм запрет кылбайт деп. 10 сентябрдан кийин блок неме кылып коюшу мүмкүн, депортация, как выдворение, черный список отсылаучу. И сизди эгер эми Кудай сактасын, пограндар кайра кайтып атканда текшерип, кайра кайта бериши дагы ыктымалдуулугу бар. Эми сиздин жумушуңузга карайсыз, ошон үчүн эгер убактыңыз болсо, чамаңыз жетсе, чечип коюп кеткениңиз жакшы, реестрдечи. Мен ошо срочно деп эмес аткам, анан ошо 29-унда кетсем, регистрация тапшырбай эле койсом кандай болот деп ошону сурайын дегем да. Тапшырбай эле коюңуз. Эчтеке болбойт. Анан экинчи суроом, могу эмени кээ бирөө жазып атат да, 10-сентябрга чейин продление болгон жалган экен, ал МВДда менин таанышым айтты, андай эч кандай болбойт, 30-унда силердин сурооңор бүтөт деп айтты деп атат го. Чын ошо 10-сентябрга. Чын эле, чын ал. Биздин посол менен жолугуп атат, аны УТРК чыгарып атат Кыргызстанда мактанышып. Чоң иш кылгансып келет. Анан көп эле официальный мен юристтерден сурадым, баарынан тура дешти. Анан мен деле ошолорго ишенип эле чыгарып койдум. Ошо бирөө жазып атат да, бул жалган маалымат экен, ал только украиналарга эле тиешелүү экен, биздики кагыштык 30-апрелде уже бүтөт экен срок, ага ишенбегиле деп ушинтип эметип атышат да. Ан бирок мынча элчилик жазып атат, башкалар жазып атат, мен ойлойм эми алдабаса керек алар биз. Ошо ушунча информация, жалган маалымат болбосо керек деп биз да ойлоп атканбыз да, ошону сурайын. Муну ошо диаспора чыгарышы мүмкүн. Ошолар сомневаться этип аткан экен. Көбүнчө жазып атышат. Анан бирок диаспора деле чын экен деп жазыптыр кийинчи. Ошол. Хорошо, рахмат. Баксабану Раиля, аны Исраил. Ассаламу алейкум, Куатбек байке. Жакшы, алейкум салам. Мен 3 суроо берейин деп аткам сизге, уже даярдайм сурооборчу. Биринчиси, мен балдарым, 2 балам бул жакта төрөлгөн да. Анан аялымды Кыргызстанга жөнөтөйүн дегем. Ошо эме жазып бериш керекпи, жанакындай доверенность, поверенность дегендерди? Негизи өзү любой погранда сураган акысы бар экен, ошону чисто уруксат берилиптир да, мунун атасы каякта депчи. Хоть Кыргызстанга кетип атабы, хоть каяка кетип атабы сурагы. Бирок
Кыргызстанга кеткенде көбүнчөсү сурабайт себеби мекен ошонуку да. Аялыңыз Кыргызстан паспорт туурабы? Сиз Кыргызстан паспортсузбу? ооба. Жок, анда родители Кыргызстан паспорту мынау бөлүгү бар. Сим-карта бериш керек деле эмес өзүчө. Кайра киргенде эме жараткылбай дейм. Кайра киргенде сиз эмне кыласыз, бересиз. Ошондо по-любому доверенность жазып бериш керек экен да, бул жактан посольстводон, да? Доверенность алып бериш керек экен. Эми ошо доверенностьти сиз неме деп жазсаңыз да болот. Чыкканга да Россияга, киргенге дагы деп ушундай границадан өткөнгө деп. Ошондой жазсаңыз мен ойлойм, чыкканда да киргенде да проблема болбош керек да. Рахмат. Экинчи суроо анда жанакындай азыр миграционный картанын артына печать деп дүңгүмөгө салып атпайбы бардыгычы? Ошону через госуслуги электронный кылып миграционный картаны жөнөтүп кайра алса болобу? Же баш керекпи ОМВДга? Печат деп атпайбы? Печатты электронный кантип бастырасыз? Болбойт анда. Жанагы регистрациялар ошентип келет го, печать электронном виде депчи, регистрация тапшыргандачы ошондой сыяктуу болбойт экен, Анда үчүнчү вопрос жанакындай недавно эле мен ушу аялыма трудовой договор жазаттым да, уже барып өзү подпись коюп, там эмеге МВДга уведомление болуп келген да. Ошону Кыргызстанга барып келгенден кийин деле колдоно берсем болот да туурабы? Дагы уведомление, болбойчу, Срогу барбы? Бессрочный. Трудовой договор иштейби официально ошол жерде, иштебейби? Иштейт. Иштесе ошол жерден справка алып туруп, на год сразу жасаса болот. Киргендечи, регистрация. Ошо справка жок, анда чыгып киргенден кийин башка жасаш керек экен анда, Жок, айтып атам, чыгып киргенден кийин башка ошол трудовой договор жарайт. Эгер кайра киргенден кийин ишканадан справка алып туруп, еще 1 жылга жасап койсо болот. 3 айга эмес, киргенден кийин. Сразу регистрацияны 1 жылга, Все, болду, чоң рахмат болуп беке. Рахмат. Ким о? Боксабаны бүттү. Дагы бирөө турат. Раиля. Раиля, бериңиз. Аран кезегим жок болуп калды десиңер кийин. Башкага берип койдуң аны. Сүйлөгүлө, отам. Так, Раиля ушинтип молчит, анан Исраил айтып бергиле. Ассаламу алейкум. Мен суроом темадан тышкары болсо дагы да. Мен собственникмин да. Кийин неме кайным келди эле, аны 3 айга кылып, анан 9 айга узартып, договор менен бар жогу менен. Анан ошо 9 ай бүтө эле келе Кыргызстанга кетип калды. Кыргызстанга кетип, Кыргызстанда азмаз жүрүп кайра келди. 1 айга жетпей эле жүрүпчү. Анан кайра 3 айга койдук. Эми 9 айга жанагысы бүткөн эмес эле го, ошол кандай баягындай бир жерге барып заявление же бирдеке ташташ керекпи, адам санын көбөйтпөйчү. Анан кайра дагы эртең 9 айга коюп кала турган болсом, бул адам неге 2 жолу 9 ай тигиндей мындай болбойбу? Же башка бирөөнү эле мисалы үчүн коеюн десем 9 айгачы. Сизде квартираңызда турат деп көрсөттү госуслуги регистрациясы? Госуслугиден көрбөдүм, мен МФТга барып эле койдум да. Сиз өзүңүз госуслугиден снимать этип койсоңуз болот. Негизи, бирок мен кандай экенин билбейм. Өзүм да гражданин эресинесмин да мен. Ошон үчүн бул жерде мен сизге айта албайм, бирок чыгарыш керек аны. МВДга барып чыгарасызбы же МФСга барыппы чыгарасыз да? Жанагы жөн эле чыгып границаны чыгып кеткенде же пересекать эткенде автоматик чыгып кетеби? Ондай болсо керек э? Эми бул жерде мындай да, база сразу иштебейт да булар. Айтып атпаймынбы бул жерде? Чыкканда сразу иштеп кете турган андай база сөйлөп буларчы. Бирок не действующий деп булар көрүп туруп, эгер чыгарып алып колдонуп жүрсө ошо регистр акиметти. Булар миграционныйда карап туруп, бул чыгып кириптир, бул уже не действующий деп кабыл албай коюшу мүмкүн да. Ошол эле бар. А так базада тура бересиз дечи. Бар депчи. Ал жараксыз болуп. Жараксыз болуп калат да. А булар эми ишке жараксыз деп коет, ошо менен иш бүттү да. Ал турган тура берет. А то, что турган ал не факт, что закон, но аны сиз спорт эте албайсыз. Просто МВД бул жараксыз деп коет, ошо менен бүттү. Негизи логикасы мындай да, регистрация миграцион учет. Жашаган жериңдеги тууралуу маалымат да.
Мисалы үчүн мен Кыргызстанга чыгып келгенде бул базадан чыгып кетпеш керек да, суроо бар болсо. Себеби мен ошол жерде жашайм да, кайка көчүп кеткен жокмун, туурабы? Мен логикага алгандачы. Анан булар ошо чыгып келген сайын мен эмеми өзгөртүп турушум керек деген мааниде болуп калат да. Бул дагы бул жака туура эмес болуп калат. Бирок эми муну спор эте албайбыз бизчи. Биз ал деңгээлге жетсек болуп калат. Ошол. Рахмат. Раиля. Кубатбек, саламатсыңарбы? Насыл? Угуп айтпай, неме мен балам тууралуу сурайын дедим эле. 21-жылы келгенде ал биометрика өтүш керекпи обязательно? Балаңыз канча жашта? 22-де. Өтүш керек, сөзсүз өтүш керек. Госуслугиси бар, анын госуслугиге барбай эле сразу эле Сбербанкка барыш керек да, Өзү приложение бар экен, айтам да унутуп калыптырмын. Госуслуги биометрия депчи. Мен жакында ошол өзүм өтүп алганым үчүн видео тарталып айтам. Бир эксперимент кылганычы бир адам. Ошого азыр биометрияны приложениеден өткөрдүм, таанышып чыктым. Вроде болот экен, бар экен ошондой функциялар. Барбай эле өтсө болот экен. Биометрия, госуслуги биометрия деген приложениени Play Market'ten качать эткенде дагы аракет кылып көрүңүздөр. Если получится, значит получится. Бирок элдер эмнеде айтып атышат, болот экен, эч комментарийлерди окуп атам. Мен өзүм ошо видео тартам деп, өзүм өтүп алганым үчүн Сбербанкка бар. Азыр ошол аркылуу кирсем эле уже сиздики бар деп чыгат. Түшүндүм. Анан Кубатбек, дагы бир суроо. Ал деген 10-июнда Кыргызстанга кетет да. Анан 22-июнда Сахаравасы келип калган. Ошону өтүп коюп кетиш керекпи же өтпөй эле кете берсе болобу? Кете берсе деле болот, азыр ача деле срокто карабай атат. Бирок кайра келет да барып, туурабы? Ооба, кайра келет 1 айдан кийин. Анан баа мен айтпадым беле, жашыл картасы жоготуп алды депчи Кубатбек. Ошону барбай эле азыр кете берсе болот, келгенден кийин чогуу бере алат да, Боло берет эчеке. Мындай, лучше барып келгенде жакшы го, бир 10 күн разница болот да ортодо. Кыргызстандан келип өтсө деле жакшы болот. Түшүндүм. Кубатбек, чоң рахмат. Ишиңе ийгилик. Рахмат. Урматтуу мекендештер, суроо барбы, жокпу? Бүттү окшойт, суроо бүгүн эртерээк чыкты, что свободный форматта айта турган сөзүңөр болсо айткыла. Тоже бул видео YouTube'га чыгат. Атайын ошо биометрия боюнча тартып чыгарып коеюн дедим. Себеби срок жакындап атат да, аз эле калды. 2 ай деген замат өтүп уже апрель аяктады, дальше май-июнь эле калат да. Анан өтпөй койсок, анан дагы өчүрүү, тызуучу дагы башталат да. Өзүбүз ушундай жоопкерчиликсиз аракет кылат экенбиз, кыргыздарчы. Негедир ушул документ ишине, юридикалык иштерге, мыйзамга бир андай көңүл кош мамиле кылат экенбиз. Бул биздин минус жагыбыз, урматтуу мекендештер. Мен суранып кетилем көпчүлүгү, сырт жакка чыкканда особенно ушул кандуу мыйзамды карашыбыз керек бизчи. Көңүл коюп 2 ай деген оңор эмес убакыт да булчу. 2 жолдон өткөзсө болот, барып канча калса, ошон үчүн даяр болуп туралы. Эмнеге айтып атам, себеби сим карта блокировка болсо, банковский картага да ошол блокировка болгон турабы. Банковский операциялар дагы уже эмне болуп калат, блокировка болот да. Мисалы үчүн SMS келбей калат да сизгечи, операцияга суралып. Олар банкка киргенде олай банктага да пароль унутсаңыз, уже кайра келе албайсыз сим картаңыз. Ошон үчүн 1-июлга чейин баарыңыздар раз госуслуг ачабыз, 2 биометриядан өтүп, 3 переоформление кылабыз сим карталарды. Анан ар жагы уже госуслуги жок сим карта албай каласыңыз. Госуслугиңер болбосо сим карта жок десе колдоно албайбыз. Негизи бирок мага бир жагы жагып атат ушул мыйзамчы. Билесиңерби, жана чалып алып эле эме кыла беришет го. Алдашып банк картага сага азыр код барат, ошону мага жөнөткөн болсоң 20 000 бонус түшөт деп чыгарда. Биздикилер ишенип, мен өзүмдө деле ушундай нерсе болгон. Мен эмес, эми менин жанымдагы адамдарда. Менин көзүмчө болуп кеткен. Uyku сурап, ночтен да, ошо ойгонсом сүйлөшүп атыптыр, анан эмне болуп атат деп эле телефонду алып чакты болуп эле сим картты айтып коюп, где-то 7 000 акчабызды кармандан шыпырып кеткен да.
опыт болду. Ошондон кийин чалганына бирөө код сураса айтпай турган болуп. Ошого окшогондорду но закон уже не кылат, контролдолот да. Анан бирөөлөр силерге жазып алып, чалып алып, коркутуп, антип тийишип, ар нерсе дей берсе, МВДга жазып койсоңор, МВД заматта табат ким экенинчи. Заматта таап, поездин келтирет. Ошол дагы жакшы. Негизи жакшы эле туурабы? Бизден баягы ишке барып келген, иштейм деп келген кыргыздар үчүн бул кысым эмес, бул кайра жакшы. Ошон үчүн госуслуг ачсак да өзүбүзгө жакшы. Көптөгөн миграциялык документтер дагы ошонун негизинде азыркы единый биометрический неме система деп ушуну ачып атыптыр да булар. Ошол система бизге жардам берет. Мен ойлоп атам, ушул регистрацияны жок эле кылып койсо жакшы болмок да. Регистрацияны башка утпай. Ушуну жок эле кылып койсо, жана кызыл карточка менен бия немени кошуп, это госуслуги. Сим картаны плюс кошуп, банк карталарын баарын бир базага киргизип койсо, биз эмне кылмак керек туурабы? Жүрөбүз да. Айга акчабызды Кыргызстанга салабыз. Ошол акыркы жаңылыктардан ошол Кыргызстанда жанагы согушка вербовка кылган бирөө аме жакта кол көтөрүптүр, мен көрбөй эле отуруптум го. Код 9 түшүнүңүз. Андан кийин Жыргалбек Жолчу. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Мен жанагы айтып койгон жерге чыктым эле. Биометрияны өткөндүчү онлайн телефондон. Болот экен. Аны көчүрүп өзүм өттүм, ошо өзүм өтүп анан ошо айтып атам. Көчүрүп эле приложенияны. Анан кийин госуслугинин логин паролу менен кирет экенсиң анын ичине. Киргенде звук менен өз бетиңин сүрөтүн алат экен, болду ошол экен. 3 мүнөттө эле жумуш экен өзү, оңой экен. Ошентип эле өтүп жакшы болду эмес. Госуслуги болсо, если. Орак экен. Акыркы постто көрсөттүм, 2 видео турат. Ошол видеодон эле ачкыла дагы подтверждать этип аккаунттарды госуслуги. И ошол госуслуги эмне эле биометриябы? Ошону скачать этесиз. Биометрия деген. Скачать этесиздер Play Market'ten. Анан жанагы голос немени берсеңер бүттү. Эми жашы өткөн эжелер бар, сиделка болуп иштеген, жакшы түшүнбөгөн жаш балдар бар, андан да жаштар деле. Алар эми жакшы түшүнгөн бирөө жарым жаныңарды бар да сеттер, кыргыздар чогуу жашайбыз. Ошо орусча сүйлөгөн бирөө болсо эле болду экен, аны ок түшүнгөн элечи. Нар жагы оңой эле экен уже. Орусчаны түшүнүп, нар жак бир жагын баскылаганда киши болсо болду экен, аны оңой эле өтүп койсо болот экен да. Анан тете банкка барып, анан айрын акчасы турап, анан тиги бул деп эсемечи. Ой, чындап эле жаман. Мен ачуум келди, ачыгын айтсамчы. Наймолсак занят эттим да. Видеосун өзүм тартып алып түшүп атканым, бирок чыгарам дедим, анан чыгарбадым, кой дедим. Ал илгертен эле болуп келатканда, банкта барсаң эле любой бир страховкасын ортого салат, же бирдемкесин салып эле акча берилет. Бирдекесин сатып баштайт айтайын. Салон связьдагыларга эмне жок дейм да. Улар дагы жестко наказание кылыш керек өзү. Всё, рахмат, кожебич. Алла болуп турмак. Жыргалбек Жолчу айтыңыз сиз. Андан кийин Алсуу. Жыргалбек Жолчу. Так, Алсуу. Суроо барбы? Алло, угул ата. Ал. Саламатсыздарбы? Мен суроом бар да. Мен жакында эме Кыргызстанга кеттим да, бир айга. Анан ошого чейин мен госуслуг ачтырышым керекпи? Же келип деле ачтырсам болор эле? Сиз сим картаңызды жоготкуңуз келбесе ачыңыз. Сим карта номеринизди жоготкуңуз келбесе анда ачыңыз. Азыр майда кетсем, июнда келсем успеть этпей каламбы? Жоголуп калам. Майда кетип, июнда келесизби? Июнда келип калам, бир 10-дорго. Июнда келсеңиз анда жетишесиз, ооба. Жетишемби? Ошону сурайын дегем да. Аны госуслугга ача албай атам, пенсионный фондко эле барышым керек да, ошо жашаган жеримде. Эми жанагы скачать эттиңизби приложениясын госуслуги кача? Азыр эле скачать эттим, бирок жаза элекмин эмелеринчи. Mail.ru эмелерин.
ошо почта ачышыңыз керек, анан кийин госуслуганы өткөрүп алып барышыңыз керек да, ал жерде сен мынаны ач деп отурбайт пенсионныйдачы. Сизди карап туруп эле синусуңузду сурайт, документиңизди сурайт дагы. Сиз жака регистрация болуп коюшуңуз керек да, логин пароль мененчи уже ачыпчы. Анан мына депти көрүшүңүз керек да. Ошондон анан карап Дагы дейт бир да. суроом бар да. Мен былтыры ID карт менен чыгып, кайра Москвага киргенде загранмен киргем да, анан жанакы снилистерим ID картка жасалган болчу да. Кандай болот? Пенсионго барасыз, ошо пенсионный фондду алмаштырасыз. Берип паспортун. Ошо пенсионный фонддон бүтөп турбайбы? Ошондой. Рахмат баарыңыздарга. Хорошо, дальше Жыргалбек суроо барбы жокпу? Assalamu alaikum. Kuatbek kandayсың? Жакшы, рахмат. Улутабы жакшы? Жакшы болот. Сизден сурайын дедим, темадан чыгарып алсак окшойт. Мен мына 3 айдан кетет элем дейм. Трудовой договорум бар. 3 айга эле регистрация кылып кете берсем болобу же обязательно 1 жылга кылдырышым керек? Трудовой договоруңуз бар болсо боло берет. Ошо договордун негизинде кылыңыз да. 3 айга эле узартып коюп кете берем да, кийин келгенде неме болом да. Келгенде кайра неме болосуз. 3 айдан кетесиз да. Сурайын дедим, рахмат, кийинге келик. Рахмат силерге дагы. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү эфирди жыйынтайбыз анда. Катышкандарга рахмат баарыңыздарга. YouTube'дан көргөн биздин мекендештерге биздин Telegram каналына активно кошулабыз жана ошондо эфирге катышып сурообузду беребиз. Жана биздин сообществонун активный мүчөсү болобуз урматтуу мекендештер. Идеяларыңыздар болсо, кайдана бир айта турган сөзүңүздөр болсо, айтсаңыздар болот. Заранее кайрылсаңыздар, эфир убактысында мен сиздерге эфир бергенге даярмын. Өзүңөрдүн оюңарды билдиргенге. Единственное условие ашыкча саясат, ашыкча динчилдик жок. Проблеманы көйгөйдө айтканга уруксат беребиз мекендештер. Маданияттуулук менен ошентип иш алып барсак болот урматтуу мекендештер. Ошол кийинки эфирде жолугушканча сак саламатта турабыз.